Bismillah. Бұл азыр жазға бышты болады, ошонда? Жазға пышты болды. Пышты болды да. Пышты болды да. Пышты болды. Мына азу немесі жоқ. Азысы жоқ па? Азысы жоқ. Жазға Қайманаты бар беке бұлаттың? жоқ. Чоң ат екен. Анда месе баштайлы. Ассаламу алейкум. Урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Ноокат району Ынтымак айылындабыз. Бүгүн 28 февраль 2021 жыл. Сиздерге азыркыдай метр менен өлчөп, бул бир чоң атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрдүк туугандар. Бул чоң ат болгону жазга бышты чыкма экен. Бою 1.70ке чамалап барган күрөң кашканы азыр ээсинен сурап берели туугандар. Аттын баасын канчага койду, кандай өнөрлөрү бар. Ошол боюнча туугандар силерге маалымат алып берели. Анда эмесе бул Ынтымак айылы Кызылкыя тараптан келгениңиздер, эгерде келип калам десеңиздер, ат жагып калып келген болсоңуздар, Кызылкыя тарапка жакын жерде биз баштайбыз. Ака, ассаламу алейкум. Бул ат боюнча бир маалымат бербейсизби ака? Аттын каяктан келген, породасы кандай порода, ошол боюнча. Бишкектин чүйдүн эле жылкысы. Бишкектин чүйдүн жылкысы. Чүйдүн жылкысы. Кулунда алып келебиз. Бул аттын атасы кандай болгон, энеси бою канча, ошону айтыңчы ака. Энелери азыркы чейин бар, азыркы чейин бунун кулундарын алып жүрөбүз, ошол жерден барып сатып алабыз. Кулундары, айгырлары бүт. Өзү чистокровкалаштырып. Бай энесин сүрөттөн көргөнүңүз ошо бей экен да? Ошол бей энесин. Бою 1.70 чыгат дедиңиз. Энеси 1.70 чыгат. Атасычы? Атасы деле ошондой. Мен барганда уже атасын байлаган экен. Атасыны көргөнүмдө атасы деле ошо 1.70 үстүндөгү ат. 1.70 үстүндөгү. Бул атты азыр мындай улакка чабып атасызбы? Жок, улакка чабылган жок бул. Улакка чабылбады. Улакка чабылбады бул. Улактарга быйыл үйрөтүп, кышында үйрөтүп алып бардык. Улакка чабылбады. Мана улакка жүрөгү тоо. Жүрөгү жакшы. Бул атты алган адамга өзүгө насип кылсын. Кантип үйрөтсө, ошо үйрөтөбүз мына. Тарбиялап алыш керек экен, жакшы кылып, Тарбиялап алыш керек. Азыркы чейин үйдө турат, просто ат семизирак. Сиздин аттарыңызга мен былтыр келген болчумун, Былтыр. Ошондо бул кичине кулун эле, Кулун эле. Кулун болчу. Кулун эле. Жаш маалында. Былтыр эмес, мурдагы жылы келген экен. Кулунда келген. Мынакей достор, ошол ат ушунча чоңоюп тур. Бул атка эмнеге кайманат койбодуңуз? Жакшы. Алган адам өзү мындай неме кылып ата, кайманат кыйгарып, төсүнөн баарынан карап тургандар, параметрин карап. Токтоп тур азыр. Атты чаап көрсөк болобу, болбойбу? Кыска кылып чаап көрсөк. Кыска кылып, чаап көрөлүчү. Мынакей достор, кыска аралыкка бул атты чаап көрөлү дедик. Чеке чыгып тур, Айда! Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Чоң ат караштыргандар, бою 1.70тин келечекте үстү болот деген атты сураштыргандар, ушул атты күрөң кашканы көрсөңүздөр болот туугандар. Мынакей көкүрөк тарабын силерге бир сыйра алайын. Така көргөнбү? Бир такаланган бойдон турат. Жооштугу кандай экен? Жооштугу. Жоош, Бул ушунча чоң бою менен канча жем бересиз? Бул азыр 2 килограмм арпа жейт. Буга чейин мен постоянно үзбөй жегенде, кулундан бери үзбөй. Кулундан бери үзбөй жейт. Үзбөй 2 килограммга, кышында 2 килограмм жейт, жазында 1 килограмм арпа менен турганда. Мында адамга жакын элеби? Адамга жакын. Мингенде баягында миндирбей койбой, андай нерсеси жок, Жок. Андай нерсеси жок туугандар. Поворотторун көргөзчү. Бир бул күрөң кашканын поворотторун бир сыйра сиздер менен чогуу көрүп коелу. Ордунан эле бура бер, ордунан. Оңго, солго. Мынакей туугандар. Азыр эми баасын айтабыз. Күрөң кашка. Баасы канча болду? Сурайлы. Ээсин оозунан угайлы. Ака, баасын канча дедиңиз? $10,000 сурап атам. $10,000 сурап атасыз. Кеми болот, Мынакей туугандар, $10,000 кеми бар ушул ат. Коюлду. Келсеңиздер, Ынтымак айылына келип, туугандар ушул атты көрүп кетсеңиздер болот. Боюндагы өлчөп алсаңыздар болот туугандар. Бою 1.70тин үстү. Мынакей бул аттын баасы $10,000. Сом менен эсептегенде азыркы курс 840 000 сомго
Барабар болуп калат экен. Кеми жакшы эле кеми бар деп атат достор. Бастырып койчу. Аттын баскан басыгын бир сыра көрө элем. Ат жаккан болсо класс. Кой берчи. Мына кеткендар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарат. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө тынччылыкта, аманчылыкта жолугушалы. Кимге насип кылган болсо алып калсаңыздар болот тугандар.